Урматтуу Өмүрбек Токтогулович, ушу премьер-министрлик мезгилде азыр мына биз уктук. Мен бир эле нерсеге токтолуп кетейин. Эч качан чет жактан келген адам Кыргызстанга жакшылыкты каалабайт. Сиздин эркиңиз, сиздин волаңыз жетеби ушул кумторду Кыргыз өкмөтүнүн карамагына алып өткөнү и канча мезгил керек? Эми урматтуу Тынчтык Ыбрайымович, сиз эми билбеймсиз каяктан неме, мен антип айта албайм. Тыш жактан келген адамдар, алардын адамдарды бир топ жакшы адамдар бар да. Жакшы ниет менен инвестиция кылайык. Туура өзү да пайда табайык, бирок жумуш орундарды да түзүп берейик деген бир топ жакшы адамдар да бар. Ошонун арасында сиз айтканда өз кызыкчылыгын өйдөгөн андай адамдар биздин жарандарыбыздын арасында да толтура. Мен ойлойм антип бири-бирин бөлбөш керек. Бул биринчиси. Экинчиси, Кыргыз мамлекетинин өкмөтүн жетектегенден кийин мен бирден бир мамлекеттин элдин кызыкчылыгын колдойм. Мага башка эч кызыкчылык жок. Ошон үчүн сиздер комиссияны Кудай кааласа түзсөңүздөр, биздин көз карашыбыз ошо комиссияда эле болуп атат. Бирок мыйзам жолунда болуш керек. Мыйзам эртеңки күндө ЦНТРдагы 20 000 акционерлер сотко бергенден кийин биз жанагы улутташтырылган мүлктөрдү жана Шишовдуку мынакей Ысык көлдөгү жана Аврора плюсту уткузуп койдук. Ошо маселени уткузуп койгондон кийин бияктагы 5 миллиарддык компанияны буну кантип чечебиз? Мен ойлойм биякта мына жана международный юристти билген кыз айтып кетти, жана экологиялык жактан ошону далилдеп берсек, мен ойлойм ушу жакшы кадам болот деп ойлойм да. Ошонун негизинде биз неметсек болот, кыймылдасак болот. Тусубалы Калмаматович, мен бирке аныктоо киргизип коеюн себептен сиз туура суроо берип атасыз да. Бул совет директоров мынакей Бакиев заманында Елисеев болчу, анан Украинанын жараны болчу. Кыргызстан жараны эмес, Украинанын жараны. 2010 жылдан кийин, апрелден кийин мына биздин жарандар болду да. Анан мен ойлойм, сиздер жана экологический маселе көп көтөрүлүп атпайбы? Мен ойлойм, биякта мынакей Кумтор оперейтинг компаниянын жанагы Кумтор Голд компания жетекчилери. Ошолорго да суроо бербейсиңер, ошолорду айтып берсе туура болот эле дейм да.